Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз калкы. Улуу орозо айыңар менен Алла Таалам ушул айда баарыбызга ыйман, адеп, биримдик, ынтымак берип, элибизге мына коронавирус илдетинен чыгып кетишке жеңилдик берсин. Чек араларыбызда кырсыктардан Алла Таалам баарыбызды сактасын, мамлекетибизге күч кубат берсин. Жана биз ушундай бир айта кетчү кез келди, сөздү өз убагында айтпаса болбойт дегендей, мына Жапкеевдер, Чоң Казаттын жигиттери бу элди интернетте бир уяз сөздөр менен, бир ооз калгыс сөздөр менен сөгүп жатышат. Буларды Чоң Казаттын офисин жабыш керек. Бул кыргызды уруштуруп, элди экиге бөлө турган ушундай бир жигиттер топтолуп алыптыр. Бул кыргызга керек эмес. Кыргыз өзү кыйынчылыкта турганда элди бөлүп жарып, ушундай мамлекетибизге чоң бир келечекте бир зыян алып келет дейм. Ошон үчүн бул Чоң Казатты иликтеп, булардын бардыгын же тарбияга, же бир ынтымакка чакырыш керек, же болбосо бул офисти жабыш керек. Бизге мындай керек эмес. Бизге элдин ынтымагы керек. Бөлүнбөйлү, бай, кедей дебей, баарыбыз бир болуп, ынтымакта болуп, кыйынчылыктан чыгалы. Албетте биздин байлар, Кудай кааласа, мынакей Матраимовдор, Кубанычбек Жумалиевдер көп, Осмонбек Артыкбаев, Камчыбек Ташиев, андан тышкары Аскар Салымбеков, мына көптөгөн жакшы чыган бизнесмен, биздин саясатчыларыбыз бар, Бабанов, мына баары чогулушуп, кыргызды канткенде карызынан кутултабыз десе, албетте кутултат. Биз ушул еврейлер, башкалар иштетип аткан бизнести бардыгын кыргыздын жигиттери ээлеш керек. Акча өзүбүзгө калат. Бул Райымдын да акчасы, Кубанычтын да акчасы, Бабановдун, Ташиевдин, Аскар Салымбековдун бул акчасы кыргыздын акчасы. Булардын неврези, чебирези баары бир Кудай кааласа ушул Кыргызстанда калат. Зданиялары биздин элибизге налогун берип, мындай кайрымдуулук иштерин кылып, жылына бир мусулман адамдар булар зекетин чыгарып, элибизди албетте келечекте булар колдоп кубатташат. Ошон үчүн бай кедей болуп бөлүнбөй, ынтымакта болуп, биз баарыбыз бир болуш керек. Мындай бизди бөлүп жарып, ызы чуу салган Азаттыктын журналисттерин да биздин мамлекет бир ооздуктап, бир кичине тарбияга салып иреттеп коюш керек. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүңөн чыккан жат жаман дегендей, кыргыздын балдары мына ушундай бир чет жака агент болуп, мына ушундай кыргызды кечке бири-бирине кайрап турган журналисттерден Кудай сактасын. Ошон үчүн биздин бардык байларыбыз Кудай кааласа элибиз үчүн кызмат кылсын, ушу кыргыздын карызын кутулгула. Кудай кааласа баарыңар топтолуп, өткөн иш үчүн биз урушпайлы. Биз бир тууган элбиз, өзүбүз азбыз. Аз эл болгондон кийин биз ынтымакта болуп жеңели. Биз ата бабаларыбыз айтып кеткен макалды мен кечээ да айттым эле. Энеңди өлтүргөнгө, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген. Мына бул кара, ынтымак үчүн сен атаңды өлтүргөн адамды да кечирип, энеңди алып бер деген. Бул макалдын түпкүрүн, түйүн бир изилдеш керек. Ошон үчүн биз ынтымакта болойлу. Албетте ынтымагы бар эл ийгиликке жетет, жакшылыкка жетет. Мына Өзбекстанды карагыла, жүздөгөн миллионерлери бар. Мына бардык ынтымакта болуп, Өзбекстандын ичинде 100 миллиард доллар бар ушул байлардын. Мына байлардын Мирзаев куугунтук албай, кайра ошолор элге кызмат кылып, иш берип жатат. Биз ошондой кылыш керек. Биз бизнесмендерибизди куубай,
өзүбүздүн адамдарга шарт түзүп бериш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу элим, жаштар, билимдикте болойлу. Биз ар жака алаксыбай, мына ушу биз өзүбүздүн агаларыбызды колдоп, баарыбыз ынтымакта болсок, мамлекет сөзсүз өнүгөт.